Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Кече күнү президент Садыр Жапаров Баткен областына сапар жасап, головной деп аталган суу бөлүштүрүүчү түйүнгө жана башка жапа чеккен айылгыштыктарга барып, жергиликтүү эл менен жолукту. Апрелдин башында ири аскери машыгуу болуп өткөн Бүжүн полигонунда президент аскерлер менен жолугуп, алардын эрдиги үчүн алкыш айтты. 29 апрелде болуп өткөн бир күндүк согуштан кийин эки өлкө президенттери телефон аркылуу 30 апрелде жана 1 майда эки жолу сүйлөшкөн жана ошондо май айынын экинчи жарымында Жапаров Дүйшөмбү шаарына барып, тажик президенти менен көзмө-көз сүйлөшүп, чек ара маселелерин талкуулайт деп айтылган. Бирок коомчулук жана эл аралык маселелер боюнча айрым эксперттер ага каршы пикир айтып чыккан. Эксперттердин айтымында кайсы болбосун мамлекеттер ортосунда куралдуу кагылышуу болгондон кийин демейде утулган тарап уткан жакка барып бир нерсеге кол коёт. Же жок дегенде андай жолугушууну салгылашуу болгон жерде уюштуруш керек деген пикирлер дагы айтылган. Айрым башка адистер болсо улуттук коопсуздук маселелери чечилип жаткандыктан андай эски эрежелерди карманып кереги жок деп да эскерткен. Дипломатиялык эреже боюнча эң жакшы утуш болот эле эгерде биз тараптан сунуш болсо ошо согуш болгон жерде жолугушайлык. Так ошол жерде. Так ошол жерде. Мына ошо чек арада головнойдо мейли түшүндүрсөк болот. Адамгерчилик биз кичпелбиз, бизден улуу экен, бир да жол барган эмес экен, биз эми бир барып басына түшүп өтүп кетелик деп. Мамлекеттик чек араны бузуп, Кыргызстандын аймагына кирип келген тажик куралдуу күчтөрү кайрадан мурдагы турумдарына кайтарылганын, алар көздөгөн максатына жете алган жок деп чечмелеш керек. Аны менен катар Тажикстан эл аралык сахнада өз кадыр баркын бир гыйла солгундатты. Анткени айрым тажик жетекчилери биз кошуналарды коркуттук деп эмгиче мактанууда. Алардын планы бир гыйла алыска кеткен. Мне кажется так. Менин оюмча алардын планы мындай болгон. Варухтун айланасын жана Лейлик районун басып алалы деген. Андан кийин ал райондун эли коркконунан паника башталат. Анан алар көчүп кете баштайт. Лейликте 2-3 ай көзөмөлдөп турсак, кийин чек ара боюнча сүйлөшүү жүргөндө чек ара жана аймактык маселелер боюнча кыргыз тарап биздин айткандын баарына көнөт деп ойлогон. В течение нескольких месяцев. Для чего? Для того, чтобы в последующем побудить кыргызскую сторону пойти на уступки по территориальным вопросам. Кече күнү президент Жапаров Баткен эли менен жолукканда айрым жергиликтүү тургундар Ворух анклавына келе турган жолду тажиктер менен чогуу курууга Кыргызстан макул болгонуна нааразылык билдирди. Президент болсо ал жол Кыргызстандыкы болот деп жооп берди. Андай болгондо Ворух анклавын башка жерлерге алмашабыз деген пландан Кыргызстан баш тартканбы деген суроо туулат. Тажикстандын официалдуу бийлиги эч качан азыр Ворух анклавы эмес деп айта элек. Аларда да биздики окшогон эле фейктер бар. Аларда да оппозициясы бар. Аларда да ушундай будараш эткен күчтөрү бар. Мынакей кече күнү эле сүйлөштү. Vorukка жолду биз Баткенге тиешелүү деп көргөзүп берип атабыз. Кыргызстандыкы деп. Тоонун түбүнөн 3 километр, 2 километр 900 метрден. Кече күнү Кулундур айылында болуп өткөн жолугушууда жергиликтүү жаштар эгемендиктен 30 жылы бою Бишкектеги бийлик Баткенге көңүл бурбай келип, эми согуш болгондо гана ойлоно баштады деп конокторду күнөөлөдү. Алардын айтымында бир күнгө келген бир нече конокту кайтарууга бүткүл областтын коопсуздугун камсыздоого караганда алда канча көп көңүл бурулуп кетти. Азыр биз Исфанадан келдик, келгенге чейин жолмо-жол спецназ, милиция бардыгы тизилген. Эмнеге бийликтегилерди кайтарыш үчүн? Ушинтип максатты кайтарбайсыздарбы? Туура! Ушинтип арканды кайтарбайсыздарбы? Ушинтип арканды анан да кошумчалап азыр үзүлчү болгон жерлерде эле сиздер билип калыңыздар, балким бул жакта Тажикстан менен чектешкен ак суу айылдары бар, андан ары көп айылдар бар. Ошолордун баарын да эске алсаңыздар. Баткенге азыр өзгөчө макам берилип жатат, бирок андан канчалык пайда болоорун азырынча айтуу кыйын. Ошондо саламатта калыңыздар.